буга чейин чыккан учурларын уккан эмеспиз. Быйыл аябай мындай көп чыкты дейт. Демек бул уже эскилиги жеткенинен жылан басып болбой калган да. Кичинекей тайпада мен кызым садикке келет. 22 апрелден баштап садигибиз иштеп жатат. Себеп жылан чыкты деп, жыландын уюгу бар экен деп. Бул садиктин жетекчилиги айтты, биз эмени кайрылуу жасаптыр. Тиешелүү жерлерге, санэпидстанцияга, МЧСке. Бирок ошол күнү дезинфекция кылып кеткенден кийин деле өлгөн жыландар болуптур. Андан кийин дагы балдары өлүк жыландар бар экен да. Анан общий эле ата-энелердин талабы биз бул чыккан садик, жылан чыккан садикке алып келгенден кооптонуп атабыз. Эч ким кепилдик бере албайт, чыкпайт депчи бул садиктен. Белгисиз, эми биз дагы ошол бая жабылгандан бери бир маал келип сөзсүз обедке чейин карап атабыз. Чыгып калабы бир жер. Мына мисалы, мыналардын баарын жамасак да мен өзүм кабинетимде тешиктерди жамабадым атайлап. Может чыгып калар, же бар жок экенин билебиз деп жамабай тургула мен жакты. Менде дагы тешикчелер бар. Жамабай турдук, ушу киргенден ушу карайбыз да. Бизде да нерв болуп калдык, чынын айтсак. Бир жерден чыга тургандай баягы денебиз дүркүрөп, баягы көрүп калгандан кийин өтө коркунучтуу экен да. Ооба, жөн эле суулда эле чип кирип кетип атпайбы? Жок, мына сотрудниктер көрдү.